Бүгүнкү күндө минтип кунарчага айланган ушул жерде 2000-жылдардын башында 350 орун эсептелген жаңы мектептин курулушунун 90% аяктап калган. Бирок мына пайдаланууга берилеринде азырынча белгисиз кимдир бирлер тарабынан бузулуп, талкаланып, курулуш материалдары кайдадыр ташылып кеткен. Мунун эсепетинен бүгүнкү күндө Нарын шаарындагы Ыртыс, Госпилем жана Сейилбулак чөлкөмдөрүндөгү 1000ден ашыгыраак бала кезегинде дүкөн деп курулган мына ушул тар имаратка тыгылышууда. Астан ылдамдатууга көбөйткөндө биз коэффициентти Өтүгүң тар болсо дүйнөнүн кеңдигинен не пайда демекчи. 11 жыл эч кандай ыңгайлыктары жок ушул мектепте билим алып жаткан Эрнест Бейшеналиев сабактар бир катар кыйынчылыктар менен коштолорун жашырбайт. Класстык бөлмөлөр тар болгондуктан ага батышпай, ар бир партага 3төн отурууга мажбур. Андыктан аларды тез желдетип турууга туура келет. демек бизге жаңы мектеп керек. Өзүм эле 1-класстан баштап бул жерде окуп келатам. Жыл сайын айтат бизге жаңы мектеп курулат деп айтат бит эле. Жыл сайын айтышат, салып беребиз деп, бирок мектеп жок. Ошол эле учурда эгемендигибиздин алгачкы этабында мыйзамды одоно бузуу менен текейден арзан баада сатылып кеткен объектилерди мамлекетке кайтаруу боюнча аздыр-көптүр аракеттер жасала баштагандай. Азыр 4 объект өттү. Нарын эттен 39.642 чарчы жер аянты 11 имараты менен өттү бүгүнкү күндө. Ар бирине өзүнчө техпаспорттарын жасатып бүгүн кабыл алдык. Ал эми городок аймагында 930 чарчы жер аянты метр. Ал эми Мырзабеков 4 жеринде 6793 чарчы метр жер аянты бүгүнкү күндө өттү. Чынында эле кубаттуу союз мезгилинде Коросу төрттүлүккө кампалары этке толгон Нарын эт комбинатынын көз кысты бармак басты мамилеси аркылуу алдаганча төмөндөтүлгөн баада соодалангандыгын жакында эле тергөө органдары тастыкташты. Анын аянтынын чоң экендигине карабай 22 жылдан бери өндүрүштүк же социалдык багытта эч нерсе жасалбагандыгы таң калыштуу. Ушул эле аскересип жер тилкесине ээлик кылуу укугу да бир эле кишиге берилген. Ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Нарын шаарындагы Ала Тоо мейманканасынын капталындагы 30 сотук жер тилкесин ээн баштыгынан ээлеп алышкандар аныкталды. Ошентип убагында өздөрүн билишип, өтүктөрүн төргөлөшкөн эркулдар арам иштердин азабын тартышып, буга чейин ичип жеп келишкендерин кусушууда. Ал эми алардын өңгөлөргө ыраа көрүшпөгөн мүлктөрү карапайым калкка кайтарылып, жакын арада көпчүлүккө кызмат кыла турган жайлардын курулары күтүлөт. Мясокомбинат турган жерге кайра эле ошол промзона кылып, ал жерге өнөр жай ишканаларын курганга аракет кылып атабыз. Мына Кытайдан ошол тери иштеткен заводду ушул именно ошол мясокомбинат турган жерге жайгаштырсак деген ой болуп атат. Ал эми бул Ала Тоо гостиницасынын капталында турган жерибиз да мындан ары биз бул жерге бир көп кабаттуу мындай заманбап бир супермаркет салсакпы деген ой болуп атат. Антсы да Нарын шаарында менчиктештеринин мыйзамсыздыгынан туш келди сатылган мүлктөр ушуну менен эле бүтүп калбайт. Эгер баарысы ийне жибине чейин иликтенсе, дагы жүздөгөн арам оокаттардын ачыкка чыгарын бөркүбүздөй көрөлү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.